Kadir Түндүн тоскон адеби боюнча Kadir Түнгө чогултуп алып молдолор маселе айткан туура эмес. Китептерде келбейт бул. Бардык молда келип биринен бири кыйын сүйлөп, эсепте молдолордун жарышы болот да Kadir Түндөчү. Бул келип сүйлөп берди, бул келип сүйлөп берди. Азыр бул шейх бияка барат экен деп аркасынан чуркап барып маселесин угуп, аны угуп ыйлап, ошол жерде маселе болуп, фатва болуп, суроо жооп болуп, ушунун бардыгы туура эмес маселе. Kadir Түндө маселе айтылынбайт, башка болбойт, Kadir Түндө дуа болот. Kadir Түндө зикир фикир болот, урматтуу бир. Намазды көбөйт, Куранды оку, дуа кыл. Намазды оку, дуа кыл, ошол эле урматтуу бир тууганым. Kadir Түндө сөзсүз шарт эмес. Анан Kadir Түндө топтолуп алып, вечер болуп кеткен, анан адистер ырдап Kadir Түн тосолук деп, нары бери эки группа болуп айтышып акыя неме кылган, ал Kadir Түн эмес. Ал жөн эле концерт. Kadir Түн мечитте тоскону жакшы, этикафка кирип алган болсо, болбосо үйдө тоскон болсо деле боло берет. Kadir Түндө тахажжуд намаздарды окуп, дуа кылып, Куран окуп, күнөөлөргө тооба кылып, ошентип окулат, дуаларды окулат. Дуа китеп алып аласың, Куран китеп алып аласың, окуй бересиң, ыйлай бересиң. Ана мен көрүп атам деп селфиге тартып, Kadir Түн ушундай деп ыйлап атканда тартып чыгарып, саждага барып алып өзүң тартып чыгарып, ошолордун бардыгы болбойт. Анан аял заты ошол үйүндө тоскону жакшыраак. Аялдар дагы чогулуп алып, мен коркуп калат экен, уктап калат экенбиз, башка болуп калат экен, паланты күн экен деп ошого ошолтолуп отуруп барып түнү менен ушак айтып чыгып кетишет, ал жакшы эмес. Ошон үчүн үйүндө отуруп колдон келишинче ошол намазын окуп, зикирин кылып, уктаса бир аз уктап кайра туруп алып дагы дуа кылган, ошол жакшыраак болот да. Ошого урматтуу бир туугандар, Kadir Түн мына ушундайча болот. Ошого бизде эч кандай мечитте маселе айтылынбайт. Каалоочулар келип отурсун, биз саарлык ифтар деле бербейбиз. Анткени саарлык беребиз деп отуруп, өзүбүз орозодо убакыт кылбай калдык бул, ифтар беребиз деп отуруп. Ошого быйыл андый ишара кылган жокпуз негизи. Чоң мечиттер берет, эми алардын мүмкүнчүлүгү көп экен. Мына ошондой Kadir Түн тоскондо. Ошого Kadir Түн тоскондо урматтуу бир тууганым, ошо бурчукка отуруп алып тосо берсең, ошол жакшы болот. Бурчукка отуруп алып тосо берсең, ошол иншалла жакшы болот. Wa huwa shahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqu minan nar. Жана ушул айдын алгачкы 10 күндүгү ырайым айы. Кудай Таалам бардыгына ырайым берим берет, өзүнүн ырайымын чачат. Wa awsatuhu maghfiratun. Рамазандын ортоңку 10 күндүгү кечирим. Бул айда Кудай Таалам өтүп кеткендерибизди кечирет, тирүүлөрүбүздү кечирет. Эгерде Кудайдын ырайымын илешип кала турган болсо, Кудай Таалам кечиримине мына ушул эң жогорку бизге сый, балким өмүрүбүздүн маңызы, жашообуздун маңызы дагы мына ушул Кудай Тааланын ырайым меримине илешип калууда турат. Ва ахируху этқу минан нар. Жана акыркы 10 күндүгү бул адамдарга бериле турган мүмкүнчүлүк кандайча тозоктон куткарып калууга, тозоктон өзүн сактап калууга берилген мүмкүнчүлүк, тозоктон куткарылуу деп айтты. Аллах Таала мына ушул Kadir Түндү кармап алган Кудайым насип кылсын бардыгыбызга. Албетте Kadir Түн маселе урматтуу бир тууганым, эмне үчүн десе, биз жыйынты кала турган түн. Бир адам кокон гиларс билесиңер. Тез эле бузулуп калат. Же помидор тез эле бузулуп, же өрүк. Бушканга чейин күтөсүн, бушкан үчүн терип калбасаң ал бузулуп кетет. Же палоо демдеп атасың. Күрүчтү саласың, өз убагында келгенде алып калбай турган болсоң, ал эзилип кетет, же болбосо ал башка нерсе тирик болуп калышы мүмкүн. Ар биринин мөөнөтү менен болот. Ошол ибадаттардын, кыла турган амалдардын эң терең мөөнөтү мына ошол Kadir Түндү тосуп калганда, кармап калганда. А бизде аялдар өздөрүнчө Kadir Түн, эркектер өздөрүнчө Kadir Түн, анан Kadir Түн ушак түн, Kadir Түн гыйбат түн, Kadir Түн арам түн, Kadir Түн деген тамак жештин түнү болуп кетет мисалы үчүн. Рамазан айт жүрөтүп кеткендер бар, андай болбош керек. Толку дин маселеси болуш керек. Анан урматтуу бир туугандар, Kadir Түн кадырлуу түн. Kadir Түн адамдардын кадыры көтөрүлө турган, же кадырлары көтөрүлбөй турган түн. Эгерде бир адам Kadir Түндө кадырын көтөрө албаса, анда башка күн таптакыр кадырын көтөрө албайт. Ошон үчүн Kadir Түндүн дааватын ар бир адамга жеткиришибиз керек. Биздин мойнубуздагы мас'улият, жоопкерчилик адамдарга түшүндүр, урматтуу бир тууганым, ошол түндүн кадырын жеткенге аракет кылышыбыз керек. Ошого чейин дааватка чыгып колубуздан келишинче Kadir Түндү эскертип айтып, адамдар мечитке алып келип, этикафка алып келип, мечиттерди толтуруп алышыбыз керек болот. Мечитте сабак үчүн эле эмес, балким ибадат үчүн дагы толо турган болуш керек. Кудай Таалам баарыбызга ошол түнгө жеткенди насип кылган болсун.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه الخمسة وأحمد وزاد وما تأخر. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu teala anhudan rivayet kılgan bu hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytat. Kimdegim Ramazan orozosun iman menen. İman menen degeni oşonun farz ekendigine işenip, inanıp, oşo Kudaydın bizge jibetken farzı 5 türkü kütür bürös ekendigine işenip iman menen. Vaktisaban jana Ramazan karmagandarga, orozo karmagandarga berile turgan sooptor ihtisaban ümit kılıp. Karmagan bolsa deyip, anda oşol adamdın ötken günöөлөрүнүн bardыгı geçirilet dedi. Orozo kesip jiberet. Yiyildi kir kıldın, kir oldu, dağı kir kıldın, kir oldu, dağı kir kıldın, kir oldu. 10 yıl juğan joksun, 10 yıldan jakşılap juğsan, tatlı kılıp keteberet. Kudaydın fazilet karamı şundayça. Birok adamlar oşoğa dağa jetpeydi. Kança giyimler kir adamlar var, çimbi? 10 yıldan beri kirler var. Bir juğup koysan, oşo menden ketet, birok oşoğa ülgürbegenler dağı var. Ömür boyu juğulay ölüp ketkenler dağı var. İmam Ahmad'ın rivayetinde وَمَا تَأَخَّرْ keç kala turgan kiyinki günöөлөрдөгү geçirilet deydi. Mına uşul Kadırtün belgilegen ayıl jergesindegi de şaharda dele dostor çoğulup alıp uşak aytışıp jok bolsam jön ele süйлөшүp ötkөрüp jiberişet. Kebirler sarmerden aytışar, kebirler misal üчүн ырдап ötkөрүшөt, kebirler ушундай артисттер чыгырышы мүмкүн булардын бардыгы болбогон нерсе тентек нерсе эсептелинет. Антпестен Кудайга мунажат кылып, Кудайга жалынып, жалбарып öte turgan bul şunday bir tün, bul tünde ötü barına nasip kıla vermeyt, bul tünge namaz oku ötü dele barına çıkara vermeyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında başkalarga karaganda ötü bereşen bolor ele, al bereşendigi bizdin bardığımızga malum. Mına oşol bereşendiktin biri Ramazan ayların, Ramazan tündörün ibadat menen ötkörü. Ramazan ayının ayrıca Kadir geçesin, Kadir tünün bizdin Kırgızlar ayrıca kantı ötkörüp yürüşöt. Kebirler sarmerden uyuşturat, kebirler ayal erkek aralaşıp dost ayaş dep, oturuşlarda uyuşturuşat Kadir tünde dep. Anan barıp söylegen sözü uşak maşinenin bazı жылкынын, bazı paktanın, bazı tamekinin, bazı hiç kандай başka söz yok. Elbette bu Kadir tünge olgan urmatsızlık. Elbette bu Kadir tünge olgan şıldığında o Kadir tünde maskarul dep sanala sebep degende Kadir tünde namaz okulat, oruz tutulme, zikir aytılınat, tesbih aytılınat, Kadir tününde adamlar Kur'an okuşat, zikir kılışat, salavat aytışat, jakşı meseleleri söylöşөт. Ошондо Kadir tünde чыныгы татыктуу тосулганdyгы эсеп көтөт. Анан жөндөн эле Kadir tündеп уктабай коюу менен Kadir tünde өтүп калбайт. Анан Kadir tünde бардыгы туруп уктабай убакыт өткөрүүсү милдеттүү эмес. Балким кээ-бир адамдар укташы мүмкүн, куфта намаз окугандан кийин уктап тахаждка турган болушу мүмкүн. Бирок жакшы ниетинде, жакшы салуу үчүн уктаган болсо, иншалла бул нерсеге дагы Аллах Таала тарабынан сооп берилбей койбойт. Hazreti Fatime Neviz aytat: وكانت عائشة نوز وكانت تقول له يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Eğer de Kadir tünge tuş gelip kalsam, oşol tün Kadir tün bolup kalsa, emne dep dua kılayın dep Ayşe Neviz Peygamber Aleyhisselam'dan soradı. Soraganda Peygamber aytdı: ey Ayşe, eğer de Kadir tünge tuş gelip kalsan, muna uşul duanı aytqının dedi. Allahumma, o jaratkan Kudayım, inneke afuvun, sen geçirin düz atsın, tuhibbul afwa, geçirimdi jakşı görösün, fa'fu anni, menin günöөлөрүmdü geçirgin dep dua kıl dedi. Kadir tündün duası uşul. Kadir tündün duasında kagaz karmap, 100 duanı жазып alıp, düşünüp okuştun gereki yok. Muna uşul dua. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni degen duanı kayra aytıp durgan bolsa jakşı bolat. وذكر ابن رجب عليه الرحمة أن الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر. Kadir tündü tosuğunun en jakşısı namaz, kıraat, dua, tefakkur 4 nerseni çoğultkan deydi. Utur tahajjud namaz okup dur, anan Kur'an'dan kıraat kılıp dur, anan zerikmesen dua kılıp dur, anan tefakkur da kılgının deydi. Kançaga geldim,
Kançaga jetdim, emneni kıldım, emneni kılalbay kaldım. Dağı emneni kılışım gerek. Degen meselesinden çıkarıbastan özüň sar esep salıp, özüň tarazalap turgunun deydi.